Бүгін аман-есен тұрғаныңыздар үшін Құдайға мың мәртебе шүкір айтабыз. Видеоның алдында қолды басып, подписаться деген қызыл жазуны басып, жанындағы қоңыраушаны да басып, жаңалықтарды біліңіздер. Қылмыс иліктөө бөлімінің ыкчам қызматкерлері тарабынан адамдық сайганга шектүүлөр кармалды. Бұл туралы 1 май Рейбинин басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга бир жаран кайрылып 13 февраль күнү түндө ага бир нече адам көчөдө кол салып белгисиз нерсе менен сабап, 15ке жакын жолу бычак менен жарадар кылганын билдирген. Кол салгандар дагы 6000 сомун алып качып кетишкен. Аталган факты боюнча КРнин кылмыш жаза кодексине 207-биринеси каракчылык боюнча кылмыш иши козголду. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери үч чектүүнү таап, кармашып, убактылуу кармоочу жайга камашты. 1 май райондук соту аларды тергөө учурунда Бишкек шаарында СИЗО-1ге жөнөткөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жыйынында 2022 жылы дыйкандарга жылдык 6% менен жеңилдетилген насыя катары 26 миллиард сомго жакын каражат берилерин белгиледи. Анын айтымында ирригациялык тутумду оңдоо жана башка тиешелүү иш-чараларга 1 миллиард сом, үрөөнү сатын алууга 1,5 миллиард сомго жакын жана минералдык жер семирткичтерди сатып алууга 1 миллиард сомго жакын каражат бөлүү пландалууда. Ал мамлекеттик материалдык резервдин кору дайыма жаңыланып турарын белгиледи. Азык-түлүк коопсуздугу маселесин байланыштуу Акылбек Жапаров Министрлер кабинетинин азык-түлүктүн негизги 9 түрү менен камсыздоо боюнча чараларды кабыл алып жатканын айтты. Эко жүргүнчүлөр ташуу компаниясы Бишкекте автобустун жол киресин 11 сомдон 15 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Компания тарифти 11 сомдон 15 сомго чейин көтөрүүнү карап чыгууну өтүнөт. Бишкек шаардык кеңешинин 2021 жылдын 28 сентябрындагы БШКнын транспорт тармагындагы айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому боюнча маселени чечүү мүмкүн болбой жатат деген муниципалитет. Учурда компания шаардагы 9 каттамды тейлейт. Күнүнө линияга 120-130 автобус чыгат. Аталган компания жеңилдетилген категориядагы жүргүнчүлөрдү ташуу үчүн субсидия төлөө маселесин көтөрүүдө. Мэрия акча каражатын электрондук билет системасынын валидаторлору орнотулгандан кийин гана төлөөгө даяр.